OVD London BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Орусиянын мурдагы таасири алсырап баратабы? Коронавирус башталгандан 1 жыл өткөндөн кийин Кытай экономикасын кантип толук калыбына келтирип алды? Spotify'га чабуул жасаган хакерлер, 3D принтер аркылуу чыгарылган роботтор жана башка технология жаңылыктары апталык клик берүүбүздө. Владимир Путин үчүн 2020 жылды оор жыл кылган жалгыз эле коронавирус пандемиясы эмес. Соңку айларда Кремль бир катар геосаясий кыйынчылыктарга да туш болду. Анын ичинде Белоруссиядагы массалык нааразычылыктар жана Түштүк Кавказдагы согуш да бар. Биздин Москвадагы кабарчыбыз Стив Розенберг бул катаал окуялар Орусиянын коңшуларына карата таасири тууралуу эмнени билдирерин иликтеди. Орусиянын мурунку империясынын курамына кирген өлкөлөрдө эбегейсиз өзгөрүүлөр болуп жатат. Белоруссияда элдик бийлик Москва колдоп жаткан диктатурга каршы чыгууда. Түштүктө Армения менен Азербайжан согушту. Буга Кыргызстандагы революцияны кошсок болот. Молдовада Европага жан тарткан жаңы президент келди. Натыйжада мунун баары Кремль үчүн чоң бир баш оору. Владимир Путин дүйнөнүн бул бөлүгүн дагы деле Москванын бир бөлүгү деп эсептейт. Орусиянын таасириндеги аймак. Бирок ошол таасири азайып баратабы? Бул жерде Түштүк Кавказда Орусия 200 жылдан бери негизги держава болуп келген. Азыр ага Туркия атаандаш болуп чыкты. Тоолуу Карабактагы согушта Азербайжан Туркиянын колдоосу менен Орусиянын аймактагы салттуу союздашы болуп келген Арменияны жеңди. Менин оюмча, Карабакта чын менен эле ошондой болду. Москванын таасири үчүн чынында эле геосаясий катастрофа болду. Бул Түштүк Кавказда гана эмес, постсоветтик мейкиндиктеги калган өлкөлөрдө да ушундай. Москванын аймактагы таасири барган сайын алсырап баратат. BBC бул жердеги орусиялык тынчтык орнотуу күчтөрү менен сүйлөштү. Алар Туркиянын өсүп жаткан таасиринен тынчсызданууда. Орусия бул жерде туруктуулукту камсыздайт дейт тынчтык күчтөрү. Ал эми башка өлкөлөр, тактап айтканда Туркия, кырдаалды туруксуздаштырууга аракет кылышкан. Биз абалды жакшыртууга аракет кылабыз дейт орус аскерлери. Орусия өзүнүн аймагы катары эсептеген бул жерлерде негизги оюнчу катары көрүнгүсү келет. Муну бул жерге орус аскерлерин киргизүү менен көрсөтүүдө. Бирок анын империясынын мурунку бөлүгүндө азыр Москванын атаандашы бар. Туркия бул аймакка өз таасирин күчөтүүгө аракет кылып жатат. Москва үчүн геосаясий кыйынчылыктар ушул адырлардан ары алда канча алыска чейин барат. Молдовада батышчыл саясатчы Майя Санду орусиячыл талапкерди жеңип президент болду. Молдова Европадагы эң жакын өлкөлөрдүн бири. Бирок Кремль дагы деле болсо Молдованы Орусиянын орбитасында болушун каалайт. Тарыхы советтик болгону менен Румынияга жакын жайгашкандыгы Молдованы чыгыш менен батыштын атаандаштыгы күчөгөн жерге айлантаары талашсыз. Жакында эле Орусия бул жерде ыңкылап уюштурду деп Американы айыптады. Биздин максатыбыз Европа биримдигине жакындашуу. Бир күнү Европа биримдигине мүчө болобуз деп үмүттөнөбүз. Орусия сиздин өлкөгө Европа биримдигине кирүүгө уруксат береби? Бул биздин тандообуз, бул биздин өлкөнүн суверендүү чечими. Бул биздин көз карандысыз өлкө катары чечимибиз. Бул Молдова Республикасынын чечими. Москванын дагы деле айрым постсоветтик өлкөлөрдөгү өзгөрүүлөрдү басаңдатып таасир этүү жолдору бар. Бирок Орусия өзү да өзгөрүп жатат. Аргасыз өзгөрүүдө. Ал империялык башкаруудан улуттук мамлекетке өтүү жолунда. Супер держава болуп келген өлкө үчүн бул оор өзгөрүү. Коронавирус башталгандан бери 1 жыл өттү. Кытай экономикасы кайрадан өсүү жолуна түштү. Вирусту жуктуруп алган учурлар басаңдап, өлкөдө чаралар жеңилдетилген. Кытай муну кантип ишке ашырып жатат? Булар Кытайдагы вирустан аман эсен чыгышкан 2 жаш айым.
Экөөнүн сапары таптакыр эки башка болду. Эми экөө тең ар башка пландары менен алдыга умтулууда. Пан 2,5 миң чакырым жол жүрүп, Чакан батирине кайтып келди. Пандемия башталганда ал ата-энесинин жанында болууга аргасыз болгон. Мунун баары Кытайда башталгандыгын эске алганда, ал сырткы дүйнө өзү тууралуу эмне деген ойдо деп тынчсызданат. Мен талаптырмын. Анткени интернетте кытайлар жөнүндө көптөгөн комментарийлер чыгып жатат. Мен Кытай элине каршы куугунтуктоолорду көргүм келбейт. Кытай катары биз тынчсызданбашыбыз керек деп ойлойм. Эмки жылы жаңы жакшы ой-пикирлерди алам деп үмүттөнөм. Ага чейин каралуу керек болсо коркутуп үркүткөн пикирлер болгондуктан ал тынчсызданып жатат. Февраль айынын башында Шанхай жымжырт шаарга айланган. 24 миллион калкы бар шаар бош калган. Учурда андай эмес. Бул шаардын кадимки абалына кайткан көрүнүшү. Жаан чачынга карабастан Пандын көңүлү бул күндөрү көтөрүңкү. Анын айрым достору Шанхайга кайра кайтып келишкен эмес. Анын ордуна алар коопсуз деп үйдөн иштей алчу мамлекеттик жумуштарды тандап алышты. Пан болсо ресторанда тапкан жаңы ишине баратат. Ошол эле учурда ал акчасын үнөмдөп жашайт. Өлкөнүн экономикасы тез эле калыбына келди. Кытайда адаттагыдай жумушсуздук маселеси чоң маселе жараткан жок. Анткени экономика өсүшү үчүн насыя алып жатты. Бирок айрымдар эл көп нерсе жасап чыгарышканы менен чындыгында көп нерсе сатып алышкан жок деген ойдо. Эмгек мигранттарынын арасында жумушсуздук жогору болгону маалым. Ошондой эле керектөөнү бөлүп карап көрсөк, айрым буюмдар, кымбат баалуу буюмдар, мисалы кымбат баалуу унааларга керектүү абдан тездик менен өскөн. Демек, бул социалдык жактан дагы, камсыздоо менен суроо талапка байланыштуу дагы өтө эле бир жактуу болду дегенди билдирет, деди профессор Майкл Петтис. Бир тараптуу же жокпу, Джонун бизнеси жакшы жүрүп жатат. Ал өзү колго тиккен баштыктарына суроо талап жогору. Джо BBC-ге мекенчил экенин айтты. Анын апасы коммунисттик партиянын мүчөсү. Ал адамдардын жан дүйнөсүн изилдөө менен алектенип келген. Албетте, Кытай коронавирустун тарап кетишине өкүнүш керек. Кытай кетирген каталарын жоюу үчүн колдон келген жардамын башка өлкөлөрдөн аяган жок. Кетирилген каталар үчүн өкүнүү, кечирим суроо, мындай нерсе партия менен байланышы бар адамдан угуу адаттан тыш нерсе. Жо февраль айында вирус тараган жакынкы айылда болгон. Ал тургай муну тастыктаган көбөлүгү да бар. Бирок кечирим суроо Кытай лидеринин колунан келе турган нерсе эмес дейт ал. Жөнөкөй Кытай жараны катары биз вирус чыгып кеткени үчүн кечирим сурайбыз. Бирок өлкөнүн лидерлери катары алар балким аны кандайдыр бир себептерден улам айта алышпайт. Бирок кандай себептер болушу мүмкүн экенин ал айткан жок. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Москванын бийлиги орусиялык Спутник вакцинасы менен коронавируска каршы эмдөө өнөктүгү эртең башталат деп билдирди. Бул дары масштабдуу түрдө клиникалык сыноодон өтпөгөнүнө карабай, медицина кызматкерлери, мугалимдер жана социалдык кызматкерлер биринчилерден болуп эмдөөдөн өткөрүлө баштайт. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон парник газдарынын бөлүнүп чыгышын кыскартуу боюнча алдыга чоң максатты койду. Премьер-министрдин айтымында келе жаткан 10 жылдын аягына чейин Британия 30 жыл мурдагыга салыштырмалуу абага бөлүнүп чыккан газдарды кеминде 68%га кыскартууну көздөйт. Джонсон мырза келерки аптада өзү уюштурган виртуалдык климат саммитинде башка дүйнө лидерлерин ушундай жолго түшүүгө чакырарын билдирди. АКШнын президенттик жарышында утуп чыккан Джо Байден бардык америкалыктарды кызматка келген биринчи 100 күндүн ичинде бет кап кийип жүрүүгө чакырат. CNN-ге берген интервьюсунда ал федералдык өкмөттүн имаратында бет каптар милдеттүү түрдө кийилиши керектигин жана вакцина программасы менен бирге маскаларды кийип жүрүү пандемияны көзөмөлгө алууга жардам берет деп айтты. Ошондой эле Байден вакцинага болгон ишенимин көрсөтүү үчүн эл алдында эмдөөдөн өтүүгө даяр экендигин айтты. АКШнын юстиция министрлиги социалдык медиа гиганты Facebook'a каршы сот ишин баштады. Facebook миңдеген жумуш орундарга иммигрант талапкерлерге артыкчылык берип, америкалык жумушчуларды басмырлаган деп айыпталууда. Сот иши Facebook компаниясынын убактылуу визалардын колдонушу тууралуу болот. Адатта технология компаниялары АКШга жогорку квалификациялуу чет элдик жумушчуларды алып келүү үчүн бул визаларды көп колдонот.
Түштүк Кореяда коронавирус жагдайы курчуп, өлкө боюнча жаңы чаралар көрүлүүдө. Вирусту жуктуруп алгандардын теңинен көбү Сеулда катталгандыктан Сеул шаарынын мэри мекемелер кечки саат 9-да жабылышына буйрук берди. Өлкөнүн коронавирустан жаңы айткан премьер-министри жагдай критикалуу чекке жетип баратканы тууралуу эскертти. Музыка жүктөгөн Spotify платформасында хакерлер атактуу жылдыздардын баракчаларына чабуул жасап кире алган. Бул жана башка технология жаңылыктары клик берүүбүздө. Spotify аттуу ырларды онлайн уктуруучу кызматында дүйнөнүн айрым белгилүү ырчыларынын баракчалары хакердик чабуулга кабылды. Хакер Лана Дель Рей жана Дуа Липа аттуу ырчылардын биографиясын жана сүрөттөрүн өчүрүп, алардын ордуна өзүнүн Snapchat'тагы маалыматтарын жайгаштырган. Spotify кызматы өзгөрүүлөрдү дароо токтотуп, жылдыздардын баракчаларын мурунку калыбына алып келген. Жасалма акыл аркылуу биология илиминде сырдуу болуп келген маселе чечилди. Жарым кылымдан бери белок кантип уникалдуу 3 өлчөмдүү формага айланары тууралуу табышмак окумуштууларды ойлондуруп келген. Лондондо жайгашкан DeepMind аттуу технология компаниясынын эксперттери маселени дээрлик чече алышты. Лабораторияда чечүү үчүн бир нече жыл убакыт алган маселени алардын программасы бир нече күндө эле чече алган. Белоктун формаларын жакшыраак түшүнүү илдетти айыктыруу үчүн жаңы дароо ойлоп табууда маанилүү ролду ойнойт. Ал арада Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары өз аймагында жеткиликтүү болгон тетиктер менен роботтун түзүлүшүн компьютерде дизайнерлөө ыкмасын ойлоп табышты. Робограмма аттуу система кандай тоскоолдуктардан өтүү керектигин, кандай каражаттар бар экенин билет жана баары ушул мүмкүнчүлүктөрдүн негизинде жасалат. Эми Эксомай аттуу Европалык космос агенттигинин Розалинд Франклин ровер Марс окотунун прототипин көрсөтөбүз. Мындай каражат 2020-жылы Марска жөнөтүлөт. Агенттик роботту үйдө 3 ченемдүү принтерде чыгарып алуу үчүн материалдарды көчүрүп алууга уруксаат берди. Аны жада калса чөнтөк телефонуңуз менен башкарсаңыз да болот экен. Эми спорт жаңылыктары. Тоттенхэмдин менеджери Жозе Мориньо кечээ орун алган оюнда анын айрым оюнчулары өздөрүн туура эмес алып жүрдү деп айтты. Европа лигасында Тоттенхэм менен Ласк командасы 3-3 эсебинде оюнду бүтүрдү. Алар эми нокаут стадиясында Лестер менен Арсеналга кошулду. Арсенал соңку оюнда жеңип чыкты, AC Миланда Целтик командасын утуп алды. Ушул дем алыш күндөрү Премьер-лигада орун алчу оюндарга токтоло кетели. Ишемби күнү Манчестер Сити Фулхэмди өз талаасында кабыл алат. Вест Хэм болсо Манчестер Юнайтед менен ойнойт. Жекшемби күнү лондондук атаандаштар Арсенал менен Тоттенхэм ортосунда кызуу оюн болору күтүлүүдө. Ливерпуль болсо Вулверхэмптон менен таймашат. Токиодо өтчү Олимп оюндарынын уюштуруучулары эмки жылы оюндарды өткөрүүгө кошумча $2,5 миллиард каражат керектелет деп билдирди. Бул каражат көбүнчө вирустун тарашын алдын алчу чараларга жумшалат. Ушул жуманын башында Жапон бийлиги атлеттер улам анализ тапшырып турарын айтты. Ал эми эрежелерди бузгандар обочолонот же оюндан четтетилет. Жаңылыктардын соңунда NASA тендер утуп алган компанияга айдан таштарды чогултуу үчүн төлөп жатат. Ал төлөм болгону $1 түзгөн экен. Ошентип, Luna Outpost компаниясы АКШнын космос агенттиги үчүн үлгүлөрдү чогултуу боюнча келишимге ээ болду. Миссиянын илимий пайдасы көп болору күтүлүүдө. Мисалы, бул миссиянын арты менен илимпоздор айдын бетинен алынып келген ресурстарды иликтей алат. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыздар болот. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутов болду. Саламатта калыңыздар.